Саламатсыздар, урматтуу окуучулар. Баягы эле темабызды улантабыз. Мына бир сыйра бул жерден кайталап коелук. Мына могу китепте 11-класс физика мектептерде өткөн китепте. Могуну өзүңөр дагы менин видео урокторумду көрүп туруп, могу китепти бир сыйра окуп, китепте эмне дегиси келгенин түшүнгөнгө аракет кылсаңар, могу жерде мисалы эми жарык ылдамдыгынын инварианттуулугунун принциби дейт. Инвариант деген эмне деген сөз? Инвариант деген бул жерден кайра эле өтө эле оор чатактай сезилип атат, бирок өтө эле жөнөкөй. Инвариант деген инварианттуулук деген сөз жарыктын ылдамдыгын кайсыл бир байкоочу кандай каяктан карабаса дагы ар дайым бирдей болуп көрүнөт. Инварианттуулук деген ошол эле. Ошон үчүн мен кайра эле силерге айтам да, урматтуу окуучулар, англисче үйрөнгүлө, англисче китептерде өтө жөнөкөй, өтө сонун түшүндүргөн, баягы кыргызчада же болбосо орусчада көп баягы түшүнүксүз терминдер кирип кеткен да. Бул негизи советский системада кереги жок формулировка өтө көп да. Узун түшүндүрөт, айланып тегеренбейчи. Айланып тегеренип көп түшүндүрөт да. Инвариантность, инварианттуулук деген эмне? Могу киши ылдамдыгы могу кишинин өлчөгөн жарыктын ылдамдыгы кайра эле сы болот. Жерден караса деле сы болот. Ошондо бул ичинде караганда өйдөгө барып туруп эле кайра келип атат. Д эле аралыкты басып өтүп атат да, мына могу Д'ны эле басып өтүп атат. Жерден караганда болсо көбүрөөк аралыкты басып өтүп атат. Бул жерден Д барып келип атат, 2 Д болуп атпайбы? Бул жерде көбүрөөк расстояниянын аралыкты басып өтүп атат да, жарыкчы. Экөөндө тең, жерден караганда да сы, бул жерден караганда да сы. Ошондо жерден караганда көбүрөөк жолду басып өткөн үчүн жердеги убакыт бул жердеги убакытка караганда узунураак болуп калат да, узагыраак болуп калат да. Түшүнүктүү да, бүттү. Эми муну кайра көргүлө да, түшүнгөнгө чейин. Ошондо баягы жанагы жерден бири-бирине байлап отуруп, правильный треугольник кылгандан кийин Пифагордун теоремасына байлап отуруп, эң аяна могу жеттик да. Могу ТП деген, дельта ТП, учактын ичиндеги убакыттан, мына У деп коеюнчу, муну өзгөртүп. Учактын ичиндеги ылдамдык. Бул болсо жердеги убакыт. Ошондо жердеги убакыт мына гамма эсе учактын ичиндеги убакытка караганда көбүрөөк болуп калат. Мына могу гаммалар ылдамдыкты өзгөрткөн сайын, мына могу гамма өзгөрөт да. Гамма могу да. Мунун баарын гамма кылып коебуз, бири бөлүнгөн ушул. Эми мына бул жерде карагыла. Ылдамдыкты өзгөртөсүңөр силер баягы. Учактын ичиндесиңер, учактын ылдамдыгын өтө тездейсиңер. Скорость светанын жарымына жетесиңер. Жарымына жетсеңер, гамма могуга барабар болот. Ошондо силердин ичиндеги убакыт бизде канча 10 секунд өтсө, силерде 8 секунд өтүп калат да, где-то ошондой болуп калат. 7,5. Дагы тездейсиңер, эң аяндан. Күндүн жарыктын ылдамдыгын аябай жакында айтат, 999 болгондо 22 эсе болуп калат. Демек 22 эсе болсо, эми бул ылдамдыкка азыр жетиш мүмкүнсүз, нереально жете албайт буга. Эми теоретически эгер жетсе, ушул ылдамдыкка эмне болот ошондо? Биздин жерде 22 жыл өткөндө, учактын ичинде 1 жыл өтүп калат да. Анан бул китеп аябай жагат да, ушул китепчи ачык кайра эле ушул китепти силерге мактайм. Англисче китептерде. Азыр могу сүрөттү көрсөтүш керек да силергечи. 2x бирөө неме болот да, астронавт. Астронавт учуп кетет, өтө тез учак менен учуп кетет. 1 жылдан келет, 1 жылдан келсе, 2 жылдан келеби иш кылып. Өтө тез учак менен кетип, бир канча жылдан келсе, кийинки эгизи карып калган болот да. Эми мындай жөн эле да кылчу. В общем, карагыла, мына убакытты, ылдамдыкты тездеткен сайын, могу гамма көбөйөт да, келип туруп. Убакытты, ылдамдыкты күндүн жарыктын ылдамдыгына жакындатканда, гамма тез көбөйүп кетет, өтө тез көбөйүп кетет. Эми теоретически, эгерде
жарықтын ылдамдыгы менен жүрсө киши истребитель вийшил не жанагы учактын ичинде анда убакыт ал жерде токтоп калат да, убакыт өтпөй калат. Бүттү. Эми биздин азыр бул жерде түшүндүрө турганыбыз аралыктын кыскарышы, узундуктун кыскарышы. Мына бул бир аралык. Биз буну жерден өлчөйбүз. Жерден карасак, бир V менен V ылдамдык менен бир самолет учуп өттү. V көбөйтүлгөн TG деп коем мына. Дельта TG деген жердеги убакыт да, жердеги убакытты өлчөдүк. Бул учак бул жерден бияка чейин учуп өткөнчө бир убакыт өттү да, ошол убакытты учактын ылдамдыгына көбөйтсөк эмнени берет бизге? Аралыкты берет. А бирок учактын ичиндеги киши аралыкты башкача өлчөйт. Себеп дегенде мунун ичиндеги убакыт башкача өтөт да. Мен өтө тез кыймылган үчүн мунун ичиндеги убакыт жайыраак өтүп калат. Демек, өзүнүн ылдамдыгы көбөйтүлгөн эмне болот бул? Учактын ичиндеги убакыт. Берки могу жаңы эле китепте карасаңар, өздүк убакыт, анан кийин инварианттуулук деп мындай өтө көп терминдер бар экен да. Аны ошол терминдерди пайдаланбай эле силерге мындай теориясын эле түшүндүрүш керек да азыр. Теориясы учактын ичиндеги убакыт, жердеги убакыт. Физика деген тарых же болбосо бир география, жок эми географияда точно окуп атпай. Мындай адабият эмес да. Терминдерди киргизип, анан кандай мындай поэзия сыяктуу кылыпчы өзүнчө. Того тер жерин айтыш керек да. Учактын ичиндеги убакыт, тыштагы убакыт, анан тигинен өздүк убакыты, анан кийин инварианттуулугу деп эле мындай кереги жок бир нерселерди киргизипчи. Ошо. Ошондо мына убакыт, мунун ичиндеги убакыт башкача болот. Өзүнүн убактысына ылдамдыкты көбөйттү. А бирок мунун ичиндеги убакыт кандай эле формула боюнча мына могу формуланы карагыла. Бул жерде эмне деп турат? Тик. Бул жердеги убакыт, бул болсо учактын ичиндеги убакыт. Так. Ошондо жердеги убакыт мына дельта TG, жердеги убакыт барабар гамма жакшы болбой калды азыр. Гамманы кайра чиз. Это да болбой калды. Мына окшоштук окшойт. Эми дельта Т учактын ичиндеги убакыт. Ошондо учактын ичиндеги убакыт жердеги убакыттан гаммасы аз болот да. Эми азыр урматтуулар. Мына монун ордуна биз мына мону коебуз. Койгондо эмне болот? LU көбөйтүлгөн TG бөлүнгөн гамма. Эми көбөйтүлгөн TG мына мо турбайбы? Монун ордуна. Мону алып келип коебуз могу жергечи. Ошондо LU барабар LG бөлүнгөн гамма болуп калды. Эми азыр бул жерден жыйынтык чыгарабыз. Гамма деген эмне? Убакыт, ылдамдыкты канчалык көбөйтсөк, ошончолук гамма көбөйөт. Демек, могу учактын ылдамдыгы канчалык тездесе, гамма көбөйөт да. Бирден көбөйөт, 2 болот, 3 болот, 4 болот, 5 болот. Жердеги өлчөнгөн аралыктан ошончо эсе бул учактын ичиндеги өлчөнгөн аралык азыраак болуп баштайт да. Мисалы, бул жерден ылдамдыгын канча кылсак, ылдамдыгын мына 0,9 кылдык. 0,9 эмес 0,85 кылсак, где-то 0,85 кылсак, ошондо 2 болуп калат экен да. Ылдамдыгын 0,85 сыгылсак, 0,85 баягы жарыктын ылдамдыгын 85%-на жетсек, бул жер эмне болуп калат? 2 болуп калат. LG бөлүнгөн 2. Ошондо учактын ичинен басып өткөн аралыгыбыз 2 эсе кыскаргандай болуп көрүнөт экен өзгөчө, 2 эсе кыска болуп калат. Ушуну эмне деп айтат? Аралыктын кыскаруусу.